Бардык аялдар эле өзүнүн күйөөсүнүн башка бирөөгө үйлөнүп жаткандыгын элестете албайт. Бирок көптөгөн өлкөлөрдө көп аялга үйлөнүү таң калыштуу эмес. Кээ бирөөлөрү бир аялды да эптей албай жатса, башкалардын 39 аялы бар. А кээ бирки инсандар жада калса 130 аялга үйлөнүүгө да жетишкен. Албетте баарыбызга мындай адамдардын жашоосу кандай экендиги, алар кантип тиричилик кылгандыгы кызыктуу болуп келген. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышыбызда дүйнөдөгү эң көп аялдуу инсандар тууралуу кеп кылабыз. Алар кантип жашайт, эмнеге мынча көп аял алган деген сыяктуу суроолорго да жооп берүүгө аракет кылабыз. Андыктан сиздердин колдооңуздар менен биз видеобузду баштадык. Мухаммад ибн Рашид аль-Мактум, Бириккен Араб Эмирлигинин премьер-министри жана Дубайдын башчысы принси. Бул инсандын бүгүнкү күндө официалдуу 6 аялы бар. Бирок болгону 2 аялынын аты гана коомчулукка белгилүү. Калган аялдары ким, канча жашта, кайсыл жактан экендиги эч кимге белгисиз. Биз баарыбыз эле араб өлкөлөрүндөгү аял кишилер оронуп, мусулманча кийинип жүргөндүгүн көрүп эле келебиз. Бирок Мухаммад ибн Рашиддин аялдарынын бири ар дайым Европанын аялдары сыяктуу ачык кийинип жүрөт. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Достор, чындыгында арабтардын аты узун болот. Абдулла ибн Абдул Азиз Абдурахман аль-Сауд. Бул Сауд Арабиянын мурдакы башчысы. 2005 жылдан баштап 2015 жылга чейин Сауд Арабия өлкөсүнө король болуп турган. Ислам дини пайда болгон Сауд Арабияны башкарган бул король көп аялдуулугу менен белгилүү жана анын байлыгы 18 миллиард доллардан ашуун болгон. Демек канча аял алса да, алардын ар биrini үй менен камсыз кылууга да акчасы жетет эле. Бирок Сауд Арабияда 4 аялдан ашууга үйлөнүүгө болбогондуктан ал ислам динине сыйлап ар дайым официалдуу 4 аял менен гана баш кошуп турган. Бирок достор, бул инсан өмүрүнүн аягына чейин 30 жолу үйлөнгөн жана көпчүлүк аялдары менен көңүлү калганга чейин жашап, андан кийин ажырашып кеткен. Бир гана Википедия сайтына кирип карай турган болсок, бул королдун түгөйү деген жерде 12 аялдын аты жазылып турат. Ал бир гана араб кыздарына үйлөнбөй, башка өлкөлөрдөн да үйлөнүүгө жетишкен. Анын Сириядан, Палестина жана башка өлкөлөрдөн аялдары болгон. Албетте мындай көп аялга үйлөнгөн королдун балдары да көп болот. Жалпы 35 баласы бар, 15 уул, 20 кыздуу. Эң акыркы уулуну 1999 жылы 75 жашында көргөн. 2015 жылы 90 жашында бул дүйнөдөн кайтыш болгон. Бүгүнкү күндө Сауд Арабиянын бийлигинин жогорку кызматтарында дал ушул королдун уулдары иштеп келишет. Африкалык король Мсвати 3. Бул инсан алаканчалык болгон Эсватини өлкөсүн 36 жылдан бери башкарып келет. Жана анын атасы бул алаканчалык өлкөнү 82 жыл башкарып турган. Бул кетишинде Мсвати 3 ата жолуну жолдоп каза болгонго чейин президент болуп туруусу толук мүмкүн. Макул кеп бул тууралуу эмес. Бул королдун официалдуу 15 аялы бар жана 36 баланын атасы. Албетте достор, туулганда эле королдун уулу болуп төрөлүп, чоңойгондо да король болгон инсан кантардай жашагысы келет. Бирок бул инсан мыйзам король үчүн эмес, жөнөкөй эл үчүн экендигини көргөзгөн. 2001 жылы Мсвати 3 өзүнүн өлкөсүндө жаңы мыйзамды күчүнө киргизген. Мыйзам боюнча бойго жете эле кыздардын турмушка чыгуусуна тыюу салган. Бирок бул мыйзам күчүнө киргенден кийин 3 жума убакыт өткөн соң бул король өзү бойго жете элек кызды 7-чи аял кылып алып, карапайым элдин кыжырын келтирген. Эң эле таң калыштуусу, анын атасында Собуза 2де 70 аялы болгон жана атасынын 210 баласы бар болгон жана 1000ден ашуун неберелерди көргөн. Башкача айтканда, алаканчалык Эсватини өлкөсүнү башкарган бул королдун 15 аялдан сырткары 200дөн ашуун бир туугандары бар. Жана бул король бүгүнкү күндө да өзүнө жаңы аялдарды алууну улантууда. Үйлөнүү тойдо сөз кезеги бир туугандарга келгенде кандай болоруну эми элестетип коюңуздар. Достор, бул маалыматтарды оюнан токуп эле айтып жатат деп ойлоп калбашыңыздар үчүн биз бул инсандар тууралуу Википедияга болгон шинтемелерди описанияга калтырып кетебиз. Бул нерсени айтканыбыздын себеби 70 аялы 210 баласы бар киши бар экен деген маалыматты бирөөдөн уккан болсок, биз да ишенбек эмеспиз. Ошондуктан албетте өзүңүз да кирип текшерип алсаңыз жакшы болот. Биз көп аялдуу дегенде Азиянын, жакынкы чыгыштын жана Африканын элдерини гана элестетебиз. Бирок достор, батышта да мындай адамдар бар. Канадалык Уинстон Блекмордун 27 аялы жана 150 балдары бар. Ал Канадада эң белгилүү көп аял алган адам.
Eң кызыгы достор, бул инсан көбүнчө жаш бойго жете эле кыздарга үйлөнүп келген. Бул инсан жада калса соттолуп 6 ай үй камагына да камалган, бирок аялдары менен ажырашкан эмес. Бул инсан дин лидери болгондугу үчүн көптөгөн анын аялдары динчилдер жана эч качан өзүнүн күйөөсүнө каршы чыгышпаган аялдар. Sion Khan dünyadagi eng чоң үй бүлөлөрдүн бири. Бул инсандын 39 аялы, 94 баласы жана 33 небереси бар. Бирок башка көп аялдуулардан айырмасы Sion Khan бардык аялдары менен бирге үйдө жашайт. Бул үй 4 кабаттуу жана 100 бөлмөдөн турат. Дал ушундай чоң үйдө өзүнө хан сезип бардык аялдары, балдары менен бирге жашап келген Sion Khan 1 жылда 10 аялга да үйлөнө берет. Үй бүлөдө дээрлик аскердик тартип бар. Кээ бир аялдар үй жанашат, кээ бири кир жууйт, кээ бирлери тамак жасайт. Эң кызыгы, бир кечки тамакка үй бүлөгө жашачаларды эсепке албаганда 250 кг күрүч, 30 ток, 132 кг картошка керектелинет. Улуу улдарынын айтымында аталары ушундай жол менен аймактагы эң жакыр адамдарды жакырчылыктан сактайт деп, кайрадан аталарыны көп аялдуулугуну колдошот. Жыл сайын өзүнө жаңы жаш аялдарды алган Sion Khan өзүнүн жатаканасына жакын жерге ар дайым жаш аялдарыны орноштурат. Калган картайып калгандары кызматчы болуп ашкана жакта эле жүрүшө беришет. Бул Sion Khandын жанында ар дайым 6-7 аялы аны менен бирге жүрөт. Башкача айтканда эч качан өзүнө жалгыз сезбейт. Дүйнөдө эң көп аялдуу инсан ким деп сураган болсо, ойлонбой туруп Аль-Хаджи Мухаммед Абубакир Белло Масаба деп жооп берсеңиздер жаңылышпайсыздар. Себеби бул инсандын 130 аялы болгон. Албетте Сулейман алейхиссаламдын 1000ден ашуун аялы болгон деп айтылат. Бирок биз тарыхка эмес, азыркы замандагы эң көп аялдуу инсандарды кеп кылып жаткандыгыбыз үчүн биз буну топко кошо алган жокпуз. Аль-Хаджи Мухаммед Африканын Нигерия өлкөсүнөн болот. Албетте бул инсан мусулман, жөнөкөй эле мусулман болбой, жада калса ислам дини боюнча сабакта берип келген. Эми элестетиңиздер достор, күнүнө бир аялы менен түнөсө да бардык аялдары менен бир күн болуп коюу үчүн да 4 айдан ашуун убакыт кетет. Башкача айтканда аялдары өз күйөөсүнү 1 жылда болгону 3 жолу гана көрөт. Мындан сырткары Мухаммед Аль-Хаджинин 200дөн ашуун балдары бар, же болбосо 1 айылга ата болуп алган десек да болот. Албетте мунун баарына карап тура албаган Африка соту Мухаммед Аль-Хаджини өлүм жазасы менен жазаласын деген чечимди чыгарган. Бирок кийинчерээк бул чечимди кайра жокко чыгарган. Себеби эмнеде дегенде, анын аялдары каршы чыгышкан. Анын аялдарынын баары эле өзүнүн күйөөсүнү 1 жылда 3 жолу көрсө да андан ыраазы экендигини билдиришкен. Мына достор, биз бир аялды да эптей албай жатканда бул африкалык инсандан 100дөн ашуун аялы ыраазы болгон. Албетте бул өмүр түбөлүктүү эмес. Мухаммед Аль-Хаджи 2017-жылы 93 жашында кайтыш болгон. Достор, эгерде бул видеобу сиздерге жакса, анда бир лайк коюп, башкалар менен да бөлүшүп кетиңиздер. Видеолорубузду колдоп турган болсоңуздар эле биз сиздер үчүн ар дайым кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Кыргыз Топ каналына катталыңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.